Ош облусунда координациялык кеңешме өтүп, анда өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу маселеси негизги талкууга айланды. Жыйынга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы жана диний кызматкерлер катышты. Буга чейин облус аймагында 9-класстын окуучусу каза болуп, бир катар жетекчилер кызматтан алынган. Ошондан улам коопсуздук чаралары күчөтүлүп, мектептерде милиция кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери, атайын лекциялар өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ар бир мектепке, ошол облустун аймагында 522 мектеп болгон болсо, өздүк курамдар райондук иштер бөлүмүнүн, ошондой эле Ош областык иштер башкармалыгынын ушул бөлүм жетекчилери, бөлүмчө жетекчилерин дайындап, ошол жооптуу кылып, буйруктар менен бекиткенбиз. Күнүмдүк ишин ушул мектептен баштап, ошо мугалимдер менен ошо дүйшөмбү күндөн ушул жума күнгө чейин ошо саат 8ден жумушун ошол мектептен баштап жатат. Ошондой эле облус жетекчилиги тарабынан балдар арасындагы зордук зомбулук, суицидтин алдын алуу чаралары да каралды. Координациялык кеңешмеде тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмалар берилди. Өзү бүгүнкү күндө мынакей өзү билип атасыңар, мамлекетибизде ушу биздин өрөөндө да бул терс көрүнүш бар. Ушу балдарга ырайымсыз мамиле, ушу зордук зомбулук боюнча ушу айрым учурда ушу балдар өзү суицидке барып аткан учурлары дагы эми жүрөктү ооруткан окуялар болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү координациялык кеңешменин орду болду. Ошондуктан бардык облустагы жетекчилерди, ушу билим берүү жаатындагы жетекчилерди, ушу райондогу ушуга тиешелүү маселелерге тиешелүү жетекчилер чакырылып атайын тапшырмалар түшүрдүк. Жыйында мектепке тартылбай калган балдар маселеси да көтөрүлдү. Учурда облус боюнча 7 бала мектепке барбай калган. Алардын 3-өө Арабан, 4-өө Өзгөн районунда. Биздин районда бүгүнкү күндө ошол мектепке тартылбай калган 3 бала дегеним бул бир окуучубуз бул ошол медициналык короотондун негизинде эч кандай ошол окууга эмес мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна байланыштуу мектепке тартылбай калган. Ал эми экөө, алардын бирөөсү ошол эмеден Ош шаарынан барган, бирок ал окуучунун буга чейинки окуган мектеби эч кандай анык болгон эмес. Ал эми биз бул маселени ошол райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте чечип, анан азыр бүгүнкү күндө боло ошол жашына тиешелүү өзүнүн классына кабыл алынып, 2025-жылдын январь айынан бери бүгүнкү күндө ошол райондогу Тургунов атындагы жатак мектеби интернатына жайгашып ошол жерде билим алуусун улантып атат. Облус жетекчиси райондук билим берүү башчыларынын алып барган ишин сынга алып, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча зарыл чараларды көрүүнү эскертти. Нурасан Бакытбеков, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.